биякта урнабыз турса, биякта жанына илип койгон болот, башка эмелергечи. Анан аларды дагы эме илип койгондорду алып урнабызга салып алып кетип турабыз. Молодец. Ушул соопчулукку туура кылыпсың. Нандын баары арга жерде жатат. Нан деген бүт жерде тебеленип жата берчү эмес беле. Анан башында таштанды ушундай челекчелерди коюп койсок, бул нанды салганга деп, музыкалардын жанына бир 2-3 жерге деп ойлонгонбуз да. А потом ойлоно келсек эме да. Нандар кайра эле аяктан общий мусорка менен чогултуруп кайра полигонго кетип калат да, кайра мусорный полигонго. Анан кийин ар кандай соц тармактардан, YouTube'дан, тияктан видеолорду көрүп, буну переработка кылса болот экен да. Давай аны переработка кылабыз деп туруп, атайын шаймандарды алып келип туруп, переработкасын баштадык да. Мисал үчүн любой нан кете берет да, мындай пирожный сыяктуу болгон, любой ишилса мучное изделие кете берет. Бунун мешоктон алып чыгып туруп эле мешок менен алып кетебиз, ордуна кайра жаңы мешок салып коебуз. И эме тияктан цехтен барып алып, аны сортировкалайбыз. Ооба, башында бир 50% мусор келчи. 50% мусор келчи, 50% нан болуп келчи да. Аны сортировать этчик. Азыр уже элдер кантип көнүп калды, бир ашып кетсе бир 10%, 15% мусор келет да. Бизден азыр бир 2 ферма алып атышат. Биз деген бир айда, мисал үчүн 3 тоннадай нан чогултуп атабыз да. Анан анын арасына арпа, будай, кукуруза, ушундай сыяктуу болгон злактарды кошуп, аралаштырып туруп жем кылып чыгарабыз. Анан 5 тонна болот, общий болгондо 5 тонна болот. Анан 2 ферма алып атышат, аябай довольный. Уй фермаларда сүтүбүздүн, уйларыбыздын сүтү көбөйдү деп атышат. Семирген да жакшы болуп атат деп аябай мындай. Мелкий предприятиялар ачылып, фермерлерибиз мындай өзүнүн уйларына корм жасаганды үйрөнүп, өнүгө берсе жакшы эле болот дейм да. Бул Кыргызстандын развитиясына дагы бир мындай кичинекей салым сыяктуу болуп кетмек да. Биздин районго да коюп бергилечи деп ушул заявкаларды таштап эметип атышат да. Анан ошолор менен иштешип барып коюп берип, башка региондордон активисттер эгерде чыгышса, ушу башка региондон баштайм дешсе, ушундай кылып нан үчүн деп биз полностью үйрөтүп беребиз да аларга. Полностью үйрөтүп беребиз, кантип чогултуш керек экен, эмне кылыш керек экен, бүт баарын үйрөтүп беребиз. Үйрөтүп бере алабыз да. Пускай Кыргызстан боюнча жайылып көбөйө берсин, именно Кыргызстан боюнча нан ыргытылбасын да. Негизи эле үнөмдөп сатып алып нандычы, алдынан алганда үнөмдөп ченеп алышып, анан мындай слишком көп ысырап кылбай, нанды бузбаганга аракет кылышса жакшы болуп эле да. Ооба, бизде азыркы учурда 7 дей бала иштеп атат. Кыргызстан боюнча, Бишкек боюнча жайылтсак, 1,5 миң урна койсок, ошондо ар бир 150 бочкага 4төн бала алганда эле уже көп эле жумуш орун түзүлүп калат экен да. Жок дегенде 40-50 адам иштеп калчудай. Айлыктары среднемесячный зарплатадан Кыргызстандагы ага караганда чоңураак намного. Конечно, рисковать этиш керек. Рисковать этпесе жаңы демилгелер, жаңы ойлор, жаңы бизнестер чыкпайт да.